Көкөрдө кайнап ачыган, кымызы шекер ичсең бал. Көк шибери жайкалган, көкөрдө кымыз чайкалган. Кыргыздар күнүмдүк жашоосунда көкөрдү кеңири пайдаланып, белек тартуу үчүн да колдонушкан. Бүгүн биз унутта калып бараткан бул буюмдун жасалышы, колдонулушу тууралуу сөз кылабыз. Сиздер менен Мурас телестудиясынын чебер түрмөгү арыбаңыздар. Көкөр уйдун төөнүн терисинен ашатылбай ышталып жасалган идиш. Колөнөрчүлөр жаңы сыйрылган теринин жүнүн устара менен кырып алгандан кийин өсүмдүктүн тамырын кошуп кайнатып алып, керектүү суюктукту даярдап, ага терини 3-4 күн чылаган. Жумшап калган терини бычып, шивеге теменени колдонуп, малдын тарамышынан ийрилген жип менен тиккен. Ал жип башында жумшак болсо, кургаганда ийне өткөн жерлери чыңалып, суу чыгарчу эмес. Көкөр кургаганда ичине топурак аралаш кумду ийиктин сабы менен шыккаган. Мына ошондо көкөр өз формасына келген. Ичиндегиси толук кургагыча жыгач менен сыртына оюулар тартылып, көкөрдүн бурчтары, ийни, мойнуна күмүш, мис, жез, коло, калай чөгүрүлгөн. Андан соң ичиндеги кумду алып тазалап, табылгы, карагайдын тоорчагы менен ыштап, май менен майлап колдоно баштаган. Ал эми көкөрдүн кепкеги карагайдан, арчадан, табылгыдан жасалып, ага да түстүү металлдар чөгөрүлүп, жезден чагарак салынып, кайыш боо менен байланган. Көкөрдүн оозу кууш, мойну узун, түбү кенен болгон. Эң кичинекейи 1 литр болсо, чоңуна 6-8 литрге чейин суюктук сыйган. Кыргыздар көкөрдү көчмөн турмушта, үй оокаттарында кеңири колдонуп, ага кымыз, айран, чалап өңдүү суюктуктар куюлган. Көпчүлүк учурда ал буюм конок келгенде кымыз куюп берүүчү идиш катары пайдаланылып, меймандостуктун, токчулуктун символу болгон. Ошондон улам да кыргыздар сүттүү бэйнин желинин көкөр эмчектешкен. Көкөр кызга же жаш келинге арналса оймо чиймелер менен кооздолуп, чачылар тагылып, жигиттерге арналганы жупуныраак болгон. Ал эми колунда барлар көкөрдү алтын, күмүш менен аземдешкен. Кожокейлер көкөрдү колдонууда аны жок дегенде жылына 1-2 жолу ыштаган. Анткени идиш жакшы сакталып, формасын жоготпойт. Баса 1, 3, 5 жана 10 сомдук тыйындардын алдыңкы бетинде дал ушул көкөрдүн сүрөттөлүшү чагылдырылган. Жана ошону менен бирге ар бир көкөр бетине түпкүлүктүү эл жаман көздөн, суук сөздөн сактаган ыйык белги катары аздектеп келген 3 бурчтук формасындагы тумардын сүрөттөлүшү да түшүрүлгөн. Албетте, мал чарбачылыгы бар жерде көкөр сөзсүз керек. Көкөрдөн куюп кымызды көк бөрү тартып жаткан эл деп Манас эпосунда да бекеринен айтылбаса керек. Биз дагы дал ушул буюмдан ардактуу меймандарыбызга кымыз сунуп, кыргыздын каада салтын туюндуруп туруубуз тийиш. Сиздер менен Мурас телестудиясынын чебер түрмөгү болду. Кийинки берүүдөн жолугушканча айдан аман, жылдан эсен болуңуздар.